Чолпонбай Төбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин тарых мугалими Айтбаева Астра Кимбилетовна. Саламатсыңар урматтуу окуучулар, бүгүн биз 6-класстардын Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагын өтөбүз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз параграф 2, тема сактар. Сабактын максаты: окуучулар сак уруулары жөнүндө кеңири түшүнүк алышат. Алардын жашоо ыңгайы, кандай өзгөчөлүктөргө ээ жана алардын байыркы эл экендиги тууралуу кеңири окуп үйрөнүшөт. Окуучулардын дүйнө таанымы кеңейип, сабакка болгон кызыгуусу артат. Сабактын бөлүмдөрү: сак урууларынын негизги топтору, сактардын коомдук түзүлүшү, сактардын көз карандысыздыгы үчүн күрөшү. Сак урууларынын негизги топтору. Биздин заманга чейин 8-3 кылымдарда, азыркы мезгилде Борбордук Азия деп аталган эбегейсиз зор мейкиндикте жалпысына сактар деп аталган көп сандаган уруулар жашаган. Ал эми биздин заманга чейин 1000 жылдыктын ортосунда сактар Орто Азиянын аймактарында жашаган. Орто Азиядагы бул элдер байыркы перс тилинде сактар, ал эми байыркы грек тилинде скифтер деп аталган. Жазуу булактарындагы сактар жөнүндө маалыматтар. Перс булактарында сак күчтүү эркек дегенди түшүндүргөн, ал эми грек булактарында Геродоттун эмгектеринде азиялык скифтер деп айтылган. Сак сөзүнүн чечмелениши: эркин адам, күчтүү эркек, жоокер, сак бол, ит же бугу жана чач деген сөздөрдүн маанисин берген. Ахимедтер клинопистик жазуу эстеликтеринде сактар 3 топко бөлүнөт: Тиграхаут сактары, Парадрая сактары жана Хаома Варга сактары. Перс падышасы Дарий бирдин жазуу даректеринде сактардын 3 тобу эскерилет. Сактар көчмөн мал чарбачылыгы менен алектенишкен. Көбүнчө сак уруулары суулуу жерлерде, кудуктардын, көлдөрдүн айланасында жашашкан. Сактар 4 түрлүү турак үйлөрдө жашаган. Сактар жашаган турак жайлар: кийиз менен жабылган жыгач үйлөр, кыш мезгилинде колдонулган. Саман кыш менен жасалган үйлөр, мал чарбачылыгында кыш тоого ылайыкталган. Боз үйлөр күнүмдүк жашоого колдонулган. Куйме араба үйлөр ууга чыкканда жана согуш учурунда колдонулган. Тиграхаут сактары төбөсү учтуу, шоңшогой баш кийим кийип жүрүшкөн. Алар Сырдария жана Тянь-Шань аймактарында жашаган. Парадрая сактары Орто Азиянын түштүк бөлүгүнөн, Жети суу өрөндөрүнөн, Сырдария жана Амударянын төмөнкү агымындагы жерлерден, Арал деңизинин жээктеринен орун алган. Хаома Варга сактары хаомду кадырлоочу сактар. Тактап айтканда, хаом деп аталган чекенди дары чөбүнүн ширесин диний жөрөлгөдө пайдалануучулар. Алар Мургаб, Амудария өрөндөрүндө, Индиянын түндүгүндө, Алай тоолорунун этегинде, Памирде, Ферганада, Чыгыш Түркстанда жана Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан. Сактардын коомдук түзүлүшү. Такталган тарыхый маалыматтар боюнча сактар байыркы түрк тилинде сүйлөгөн. Жалпысынан сактар инди-иран тилдеринин түндүк чыгыш диалектисинде сүйлөгөн. Буга Алматыга жакын жайгашкан Ысык деген жердеги сактардын дөбө мүрзөсүнөн табылган чөмүчтөгү түрк тилиндеги жазуу да күбө. Демек, сактар түрк тилдүү элдердин ата-бабалары катары эсептелет. Сак урууларын падыша башкарган. Алар согуш жана тынчтык маселелерин чечкен. Падыша аскер башчынын да, жрецтин да милдетин аткарган. Падышанын бийлиги аксакалдар кеңеши менен чектелген. Падыша өлгөндө анын бийлиги бир тууганына же уулуна өткөн. Сактарга тиешелүү дөбө мүрзөлөрдүн көлөмүн андан табылган археологиялык эстеликтер биздин заманга чейин 5-кылымда сактардын коомунда социалдык теңсиздик пайда болгондугун далилдейт. Эң чоң мүрзөлөрдөн 4000 чейинки алтын буюмдар, карапайым адамдардыкынан болсо 1-2 гана чопой диштер табылган. Сактарга тиешелүү археологиялык табылгалар. Сактардын көз карандысыздык үчүн күрөшү. Биздин заманга чейин 6-кылымда Киреки башында турган перстер Тиграхаут сактарына басып алуучулук жортуулдарды уюштуруп турушкан.
Ал эми сактар көз каранды эместиги үчүн перстерге каршы туруктуу күрөшкөн. Биздин заманга чейин 550-жылы Персия падышасы Киреки Жер ортолук деңизинен Инд өрөөнүнө чейинки аймактарды басып алып, Ахемениттер мамлекетин негиздеген. Улуу грек тарыхчысы Геродоттун жазып калтырган маалыматтары боюнча, Киреки өзүн кудайга теңеп, эч качан жеңилбейм деп ойлогон. Ал өзүнүн гвардиясын өлбөстөр деп атаган. Биздин заманга чейин 530-жылы Киреки Тиграхаут сактарына кол салат. Анын 200 000 күчтүү аскери болгон. Максаты сактарды басып алып, талап тоноо эле. Бул согушта сактардын башында ханыша Томирис турган. Ал биздин заманга чейин 570-520 жылдары жашаган. Адам каны суудай аккан бул кыргында перстер жеңилип, дүйнөлүк бийликке умтулган Киреки курман болгон. Биздин заманга чейин 519-518 жылдары сактарга Ахемениттер династиясынын падышасы Дарий бир кол салган. Ал сактарды өзүнө баш ийдирип, салык төлөп турууга мажбур кылат. Кийинчерээк сактар перстер менен тынчтык мамиледе болгон. Биздин заманга чейин 500-449 жылдары тыныгуулар менен 50 жылга созулган грек-перси согуштарына сактар перстер тарабына катышып, каарман эрдиктерди көрсөтүшкөн. Согуш ишине өтө машыккан сак жоокерлери Грецияны жана Египетти басып алууда перстерге чоң жардам беришкен. Вавилон жана Египет шаарларында сактардын аскердик гарнизондору болгон. Кийин грек-македондук баскынчылар Ахемениттер династиясын каратып алып, Борбордук Азияга жортуул жасашкан. Биздин заманга чейин 331-жылы Александр Македонскийдин аскерлери перстер менен сактардын аскерлерин жеңет. 329-жылы гректер Сырдарыянын жээгине чыгат. Бирок бул жерден баскынчылар сактардын күчтүү каршылыгына дуушар болот. Биздин заманга чейин 4-кылымда сак урууларында аскердик тартип чыңдалып, согуш өнөрү өскөн. Курал жарагы боюнча грек-македондуктардан кем калышкан эмес. Сак аялдар да согушка катышып, көз карандысыздык үчүн баатырларча күрөшүп, эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүшкөн. Алсак сактардын падышасы Кедрей согушта курман болгон соң, күйөөсүнүн ордуна бийликке келген Зарина кол баштап, баатырдыктын үлгүсүн көрсөткөн. Сактардын дагы бир падышасы Аморг перстердин колуна туткунга түшкөн соң, анын аялы Спаретра да согушка катышып, салгылаштарда жоокерлерге жетекчилик кылган. Орто Азиялык сактар гректердин күчүн бир топ алсыраткан. Александр Македонский канчалык аракет кылса да, Сырдарыядан бери өтө албай, жортуулуунун багытын Индияга бурган. Биздин заманга чейин 2-кылымдын ортосунда Усун урууларынын күч алышы менен сактардын биримдиги ыдырай баштаган. Жаңы сөздөр. Балдар, азыр биз өткөн жаңы темада кездешкен жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Сак, Тиграхаут сактары, Парадрая сактары жана Хаома-Варга сактары. Мына ушул сөздөрдү биз азыр кезиктирдик. Эми балдар, биз теманы бышыктап алыш үчүн темага байланыштуу суроолорго жооп беребиз. Бышыктоо үчүн мен табышмактуу сүрөт ыкмасын колдонуп, силерге суроо берем. Берилген суроолорго так жооп бергенде темага байланыштуу табышмактуу сүрөт ачылат. Анда суроолорго жооп бере баштайбыз. Эркин адам, күчтүү эркек деп кимдерди айткан? Сактарды аташкан. Сактар канча топко бөлүнөт? Сактар 3 топко бөлүнөт. Сактар кайсыл тилде сүйлөгөн? Сактар байыркы түрк тилинде сүйлөгөн. Тиграхаут сактары кандай мүнөздөлөт? Тиграхаут сактары төбөсү учтуу, шоңшогой баш кийим кийип жүргөн деп мүнөздөлөт. Сак урууларын ким башкарган? Сак урууларын падыша башкарган. Канчанчы кылымдын ортосунда кайсы уруулардын күч алышы менен сактардын биримдиги ыдырай баштаган? Биздин заманга чейин 2-кылымдын ортосунда Усун урууларынын күч алышы менен сактардын биримдиги ыдырай баштаган. Балдар, биз берилген суроолорго баарына туура жооп бердик. Эми сүрөттү карайбыз. Сак уруусунун адамынын сүрөтү ачылды. Биз суроолорго туура жооп бердик. Жыйынтыктоо. Бүгүн сабакта силер балдар сак уруулары жөнүндө кеңири түшүнүк алдыңар. Сактардын жашоосу, алардын кайсы мезгилде, кандай шартта жашагандыгы тууралуу билдиңер. Бул уруулардын согуштук аракеттери кандай өңүттө жүргөндүгү тууралуу маалымат алып, сак урууларынын канча топко бөлүнгөндүгү тууралуу кеңири түшүнүккө ээ болдуңар. Тапшырма.
Бүгүнкү үйгө берилүүчү тапшырма параграф 2. Теманы окуп түшүнгөнүңөрдү айтасыңар. Сүрөттөргө байланыштырып эссе жазып келесиңер. Бүгүнкү сабак ушуну менен аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат.